да НАТО менен жамааттык коопсуздук кызматы ЖККнын салмагы сыналды да. Бул жерде НАТОго сын айтып атат, булар жаланган санкция менен чектелген жанагы уюм экен депчи. Буга сиз кандай баа бересиз? Кыскараак айтсаңыз. Азыр дагы эле сыналып атат, бунун аягы чекити коюла элек. Бирок чын эле ушул эки дүйнөнүн күчү сыналып аткандай, жалпыдан караганда. Бирок менин оюмча бунун кесепеттери баары бир ошол жамаат ОДКБ биз мүчө болгон ошол моралдык жактан жок дегенде жеңилип калат деп ойлойм. Анан ушул дүйнөнүн жаңы тартиби курулат окшойт деп атам. New Order деп коет, жаңы новый мировой порядок. Ошол жаңы немеде болот окшойт деп атам келечекте. Бирок ар бир өлкө өзүнө плюс иштеп ушундан жакшы жагын таап алыш керек. Мисалы биздин мигранттар келсе, ошолорду биз уже ал жака чет өлкөгө жиберип жырга отура бербей, ошолорду жайгаштырып, ошолорду биз эл катары алып кеткенге өзүбүздү чыңалтып, ушундай чым иштешибиз керек деп атам да. Аларга шарт түзүп элибизди башка жакка жөнөтүп кул кылбайчы, өзүбүз карап ошого карата биз чымырканышыбыз керек. Жанагы дүйнөлүк түзүм деп атпайсызбы? Жаңы ошол СССР түзүлөт деп куралат кайра дегендер да болуп атпайбы? Башкача порядокто түзүлөт дейм да. Анткени мына бир факты буга шарт түздү. ООНдун коопсуздук кеңешинин совет ошонун 5 мүчөсү бар, туруктуу кеңеш. Туруктуу коопсуздук кеңеши. Ошо Россия бирөө мүчөсү. Россия бир мүчөсү өзү бузулдубу, демек ООН дагы азыр араштырып башкача нерселерди кылат деп ойлоп атам.